Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор, туугандар. Мындай таза машина келсе, мындай таза сүйлөгүм келет да. Ойча! Только таза деген сөздү кошуп сүйлөгүм келет, туугандар. Hyundai Solaris 2020-жылкы 1.6 автомат коробка, документи таза, машина өзү дагы таза, мотор, коробка, ходовой таза, туугандар. Автозапуск бар. 2 комплект ключ. И өзүнүн ключу дагы 2 комплект. Машинанын көрдүңүздөр оталды. Терезеден чыгып туруп балкондон пык-пык эткизип коесуздар кышында. Кийинип-бенип, курсакты тойгузуп чыксаңыздар, машина даяр болуп калат. Тарс айдап чыгып кете бересиздер. А что, так можно было, что ли? Историясы 0-0 экен. Эч нерсе жок экен, болгону. Но бампери, мынакей, могу жеринде аз-маз сынык жаракасы, анан царапина, анан могу жеринде аз-маз жаракасы бар экен. Болгону ушул. Бирок мындай карасаң, зазорлор как завод турат. Конечно, чечилген, себеби мына жака защитка радиатор коюлган, майда тор. Ошон үчүн чечилген бампер. Көрдүңүздөрбү? Бүт баягы эмелер, страховкалар коюлган. Анда эмесе кеттик туугандар, машина боюнча таптаза, баасыны аягында угасыздар. Өтө сонун коюлду 2020-жылкыга. Оң жак жагы боюнча машинеде бир да точкасы жок. Баллондору жаңы, дискаларга чейин жаңы туугандар, көрүп турасыздар. Круговой парктрониктери бар. Парктроник, ички салон комплектация дагы жирный туугандар бул жерде. Көрүп турасыздарбы? Сол жак жагы боюнча дагы өтө эле таза. Эми ички салон боюнча, бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилла. Бул жерде негизи комплектация кандай айтылат? Мен актив плюс эле, кошумча бул жерде мультируль, круиз контроль. Круиз контроль бар. Пробегин көрүңүздөр. 131.294. Реальный пробег. И кошумча бул жагында полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, корректор фар, антибукс и баллондун немеси. Так, кошумча двухзонный климат контроль бар туугандар, көрүп турасыздар. Кондиционер, лобовой обдув и подогрев переднего сиденья, подогрев руль, автомат коробка, подлокотник заводской. Көрдүңүздөрбү? Заводской. Чехолдору боюнча туугандар, чехолдору сонун, капкара, мощный, сочный көрүнүп турат. Ким ушундай таза машина издеп атты. И поликтери дагы өзүнүн родной полиги. Эми сиздерге арткы салону боюнча кеттик анда. Арткы салону боюнча дагы вообще жалып жок. Эми болгону 1 жыл айдалган, таптаза машина, поликтердин астыга чейин. Бирок жакшы сактайм десеңиздер, желательно жана 4D поликтен койдуруп алсаңыздар, машина жакшы сакталат туугандар. Так, жакшы. Арт жагы боюнча, мынакей. Машинаны көрүңүздөрчү. Таптаза. Только айдаш керек муну. Только айдаш керек. Бул меткаларын көрбөй эле коелу туугандар. Бекер убакыт сарт кетирбейли. Мындай болгонду айта берели. Аркасы идеальный. Так, эми сиздерге мотор жагын көрсөтүп өтсөк, мотор жагы боюнча крылолор жакты бир сыйра карап коелу. Таза. Бир да ключ тийген эмес. Капоттун крышкасы дагы таза. Сол жак крыло дагы таза. Өтө идеальный машина туугандар. Өтө идеальный. Аккумулятор ар жак бери жак, мотордун жүргөнү өтө эле сонун. Мотордун защиткасы көрбөй атам. Мотордун защиткасы турат. Ар жак кичинекей защитканы алып койгон окшойт. Так, калган жагын көрүп турасыздар. Өтө идеал экен. Капоттун зазоруга чейин вообще сонун. Эми документ боюнча туугандар. Ошол ИПшниктин атында сүйлөшсөңүздөр болот.
калтырып берет. Без ограничения страховкасы менен алдыңыздар сразу ишке чыгасыздар. Баасы боюнча 1.140 аз маз торг болот тугандар. 1.170 деди эле. Мында боло турган эле коёюл дедим. Ичине укулуктуу, сиздер дагы аз маз соода кыласыздар албетте. Пожалуйста, көрүңүздөр. Винкодто. Жок, ишенбейм мынчалык таза болушуга дегендер үчүн сиздер үчүн мына винкод. Видеону паузага коюңуздар дагы. Шашпай текшерсеңиздер болот. Көрдүңүздөр, ушундай. Сиздер менен коштошобуз анда. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.